жамандык менен сынаганда сыноодон өтүү жеңилирээк. Жакшылык менен сынаганда сыноодон өтүү кыйыныраак. Бул кандай? Бир адамга Алла Таала оору берди. Көбүнчө ооруган адамдар жаратканга кайрылат. Көбүнчө ооруган адам күнөөнү кылганга көп эле умтулбайт. Көбүнчө ооруган адам аз болсо дагы өлүмдү жана ахиретти эстейт. Мындайча айтканда, жамандык менен сынаганда сыноодон өтүү жеңилирээк да. Жакшылык менен сынаганда адамдын ден соолугу жакшы учурда, менен батыр эч ким жок дейт ал. Мен өзүмдүн күчүмө таянам дейт, Аллага таянбай. Ден соолук өзүмдүкү дейт мен оорубайм дейт. Ахиретти деле унутат, өлүмдү деле унутат, Алланы деле унутат. Ден соолуктун неаматын кадырлаганды деле унутат. Ооруганда ден соолуктун неаматын кадыр баркы келе баштайт. Көрбөйсүзбү? Демек, жакшылык менен жамандык менен Алла Таала инсанды сынайм дейт. Жамандык менен сынаганда сыноодон өтүү жеңилирээк экен. Жакшылык менен сынаганда сыноодон өтүү кыйыныраак экен туугандар. Бирөөдөн бийликти алып койду. Бирөөдөн мал мүлктү алып койду Алла Таала. Сынап. Ал жаратканга кайрылып башкачараак жашайт ал. Башкачараак жүрөт ал. Көрбөйсүзбү? Эми кандай болбосун, жараткан Алла Тааланын сыноосу 24 саат туугандар. Эми адамга кээде кайгы келет. Кээде кыйынчылык келет. Кээде ушундай удар. Психологический удар деп коебуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай айтат: кайгы учурунда кайгы жетер замат сабыр кылуу биринчи адеп ушул мындай. Бухари шарифте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: иннамас сабру инда садматил ула. Алланын алдында сабырдуулук дей беребиз. Бу сабырдуулук качан Алланын алдында бизге сооп алып берет, күнөөлөрүбүздү кечирет? Качан? Биринчи ударда сабырдуулук болсо. Садматул ула. Биринчи кайгы келер замат ошол учурда сабыр кылышыбыз керек экен. Болбосо кийин бардыгы эле сабыр кылат. Калайбы, калабайбы. Аргасыз сабыр кылат. Сабыр кылбай кайка барат? Анын чарасы жок башка. Демек, эң биринчи учурда ошондо сабырдуулук кылып коюу, мына ушул Алланын алдында эсептелет экен сабырдуу болуу. Инналлаха ма'ас-сабирин. Жараткан Алла Таала сабырдуулук менен бирге деген кептерди. Андан кийин кайгыда Алла Тааладан соопту үмүт кылышыбыз керек экен. Соопту үмүт кылышыбыз керек. Буга Алла Таалам сооп берет деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир аялга айткан эле: "Фалтасбир вал тахтасиб". Бухари шарифте келет. Сабыр кылсын жана Алла Тааладан сооп үмүт кылсын деп. Баласы өтүп кеткенде айткан эле сабыр кылсын жана Алла Тааладан сооп үмүт кылсын деп. Кандай гана кайгы келбесин, эгерде биз сабыр кылып туруп Алла Тааладан сооп үмүт кылсак, Алла субханаху ва таала сабыр кылуучулардан жазып, соопту дагы берет экен.